Assalamu alaikum, Kırgız elim. Men Rayimberdiyev Akjol Гүсейнин Сатурниги болчу. Бүгүндөн баштап кыскасы жумушка келбе дедим. Петровка айыл аймагында турам азыр. Жумушка келсем келбей эле кой болду, приказ чыгыптыр деп. Өткөндө болсо 2 жума иштейсиң деген болчу. Мен эми ошол 31-мекемеде болгон коррупцион иштер боюнча айтып чыкканым үчүн ошо видео обращение кылдым. Сатурниктерге болбойт деп мени жумуштан алып салышты да. Дагы эмнелерди чыгарган билбейм. Анысы мусу Гүсейинде 5-6 адам кол чогултуп туруп эле соттолгондорду айызого жапкандай эле ошентип 5-6 адам кол чогултуп туруп мен деле иштен ошол боюнча алып салды. Ошол коррупционный иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Айтпай койсом иштеп жүрмөк экен да азырчы. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоёбуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра ошентип сүйлөп атса чара көрөт го деген ойдо кайрылып жасагам да. Президенттин өзүнүн деле айткан сөзү бар, соцсеттерге кайрылгала деген. Анан мен ошо соцсеттерге кайрылганым үчүн мени жумуштан алып салышты. Кыскасы коррупцияны карайбыз деп туруп эч кандай карабайт экен да. Кыскасы мындай коррупцияны мындайча айтканда коррупция болуп аткан жерде көздү жумуп коюш керек экен. Айтпай элечи, ошондо иштеп жүрө берет экенсиң да, мындай жаап жашырып коюп, жаап жашыргандар иштеп жүрө берет экен. Şu az cevap жашырып эле иштеп жүрүшөт. Мен айтканым үчүн мени жумуштан алып салышты. Мен ушул күндөн баштап колдобойм мен саясатты.